Assalamualaikum ustаз. Fidya деген кандай? Анан bir күндүк өлчөмү канча болот? Экинчи, аялдар саждада колун кандай абалда кылуусу зарыл? Көрсөтүп коесузбу сураныч? Мен үйдө жалгыз иштейм. Кечке иштеп отуруп, кыздарыма татыктуу тарбия бере албай жатам. Мен үчүн күнөө болбойбу? Алла сизден разы болсун. Fidya деп коет мындай деген туугандар. Көбүнчө орозо тута албай калды. Ошого fidya берилет. Карылыктан. Же болсо бу дүйнөдөн өтүп кетти. Намазы бар, орозосу бар. Ошолорго bir фитр садаканын өлчөмүнчө бейбечараларга берилет да. Ушуну fidya деп коет. Түшүнүңүздөрбү? Мисалы bir киши 10 жыл намаз окуган эмес. 10 жылдык карызы бар. Bir күндө 5 мал намаз, фитрди важипти кошсоңуз 6. Быйыл фитр садака канча болду? 56 сомбу? 60 сомбу? Ну, примерно ошого окшогон деп. Ошондойду 6га көбөйтөсүз. Бул bir күндүк фидиясы болот. 365-ке көбөйтсөңүз 1 жылдыгы болот. 10 жылга көбөйтсөңүз 10 жылдыгы болот. Ошону бейбечара кембагалдарга ушу берип койсо, иншалла эртеге кыямат күнү Кудай кааласа бул намазын фидиясы төлөндү деген үмүттө Алла Таалам жеңилдик берет да. Түшүндүңүзбү? Ошондой эле ороза кармай албай калгандарга дагы фидия. Мисалы азыр тирүү деле бирок ороза кармай албай. Бул 1 саат, ар 1 саат сайын тамак жеп туруш керек же дарыланып туруш керек. Же болсо ушундай алсырап калган болду. Ага фидия берилет да. Экинчи, аялдар саждада колун кандай абалда? Азыр токтоп до конца бүтүп алайын. Аялдар саждада колун кандай абалда кылуусу зарыл деп, саждада алар жыгытып эле турат. Биздин мазхабта, түшүнүктүбү? Башкалар болсо эркектер де кылып эле. Жок, биздин мазхабта аялдар киши жапысыраак окуйт. Эркектер кылып турду форма фигураны чыгарбайт. Алар жапысыраак кылат. Астар ушундай. Эмне дедиңиз? Орозонуку кандай өлчөмдө фидиясы? Ошо эле. Bir күндүкү bir фитр садака. 30 күндүк 30 болот. Орозонуку азыраак да эми, намаздыкы көбүрөөк болуп коебу?